Kur'an düşürülgөн sebebinен. Урматтуу мусулмандар, мына ушу Куранын Майда сүрөсүнүн 90-аятын сиздерге окуп берейин. Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Я айюхаллазина аману иннамал хамру вал майсиру вал ансабу вал азламу риджсун мин амалиш шейтан фажтанибуху лааллакум туфлихун. Садакаллахул азим. О иман келтиргендер. Угуп атасызбы? Сизге Алла Таала кайрылып атат. Эгер сиз ошол Кудайга ишенсеңиз, пайгамбарына ишенсеңиз, өлгөндөн кийин жашоого ишенсеңиз, Куранга, периштеге, пайгамбарга ишенсеңиз, тагдырга ишенсеңиз, демек сиз имандуусуз. Сизге Алла Таала кайрылып атат, мага кайрылып атат, депутаттарга кайрылып атат, башчыларга кайрылып атат, президентке кайрылып атат, премьер-министрге кайрылып атат, сотторго кайрылып атат. Кыргызстандын 90% мусулмандары ошого мен азыр кайрылып атам, Аллахтын сөзүн окуп. Ким имандуумун десе, ким өзүнү мусулман деп сезсе, ушул аят түздөн-түз Аллах тараптан ошонун кулагына буйрук. Аллах Таала айтат: "О имандуу, өзүң имандуу эсептесең ук. Иннамал хамр, албетте ичимдик, мас кылуучу ичимдиктер. Вал майсир, кумар ойноо, азарттуу оюндар. Акча тегилип ойногон оюндун баары кумар. Жана сыйынуу үчүн орнотулган таштар. Жана жаанын огу менен төлгөө тартуу. Эми алар жаанын огу менен төлгөө тарткан, асманга кыргытып жерге сайылып калса, жаныча түшүп калса, арты менен түшсө эмне болот деп бакчылар ошондой элди алдаган. Арабтарда ал эми төлгөө тартуу деп азыр бизде карта менен ачат, теспи менен ачат, камчы менен ачат, кагаз менен ачат, коргошун куят, бакчынын бардык жөрөлгөлөрү төлгөө ачуу. Ушул сөздүн ичинде камтылган. Жаанын жебеси менен төлгөө ачкандар. Ушундай кылыктар. Булар эмне? Риджсун мин амалиш шейтан. Бул шайтандын ыплас иштери. Фажтанибуху, андан сактангыла. Мүмкүн кутуларсыңар. Шайтандын өтө ыплас иши экен. Кумар. Алла Таала Куранда канча жакшы амалдарды айтты. Фарз амалдарды буйруду, важип амалдарды буйруду, пайгамбары сүннөт амалдарды толтура. Ушунун баарын биз мындай маяка тургула. Биз өнүгүү үчүн мындай фарз, сүннөт, жакшы амалдар кереги жок. Мисалы үчүн могу жерге биз шайтандын эң ыплас, нажас, бузуку кумарканасыны койду. Анан биздин баягы эл өкүлдөрү ушул аркылуу өнүгөбүз деп чыкты. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде, мына сиз иман келтирген Кур'ан-ы Каримде, буну кармап сиз касам иче албайсыз. Буну кармап дарасыз кармай албайсыз. Бул эки китеп, түздөн-түз Аллахтын китеби. Ошо китепте айтылып атат, бул кумар ойноо шайтандын ыплас оюну дейт. Кумаркана чоң бир имарат болот. Кумар ойнойт, зинакорчулук болот, арак ичет, наша чегет, киле жыттайт. Эми баягы нафсисини эч бир нерсе менен тойдура албай калган адам кумарканага барат да. Ал жерде кумардын түрү, нафстин каалаган шахваттын бардык түрү, эмне кааласаң ошону каалап, ошондой бул меркез, ошондой бир баягы баардын чордону. Ошону ачатымыш. Анан Кытайдан, Россиядан, Европадан кумарпоздор, акчаны арам тапкандар, сойкулар, өзүнүн эч кандай нафсисин эч каяка кандыра албай калгандар, кескилер, бандиттер, уурулар, коррупционерлер келетимиш Кыргызстанга. Анан ошонун ичине кирип алып, ал кызын ала келбейт, нашасын ала келбейт, аэропорттон өткөрбөйт, ал арагын ала келбейт. Биздин өлкөдөн анан ал жерге күнөөнүн шайтандын бузуку ыплас нерселер аларга сунушталат. Мына анан алар ошол жерден чалдап, ойноп, кумарга батып,
ага ысык көлүңдүн тазалыгы кызыктырабы? Ага сенин природаңдын тазалыгы кызыктырабы? Кыргызстандын маданияты кызыктырабы? Ал түптүз эле ошол кумарга батуу. Кумар ойноо мына карта ойноо же бир бильярд ойноо эмес. Кумарга батуу, мына кумарга батуу. Каалаган дүйнөдөгү бардык күнөөлөрдү ошол жерге чогултуп коюу казинонун ичине. Ошон үчүн келет. Макул. Анан ошол ишкана бизге налог төлөйтүмүш. Анан биз жыргап жатып баратмышпыз. Ошол арамдан жеп айлык алат, апам пенсия алат. 40 жыл атам совхозда иштеп пенсия алат, эми ошодон айлык алатмыш. Мамлекетибизге өнүгүүгө билим тармагына китеп сатып алатмышпыз. Ошол налогтон, ошол иплас налогтон, канализациядан. Мындай акылга сыя турган нерсе. Кур'ан Каримде Алла Таала айтып атат: "Реджисум мин амали шайтан", шайтандын эң иплас иштеринен фажтанибуху. Андан сактангыла. Шайтандын ипласынан сактангыла. Лааллакум туфлихун. Силер кутуларсыңар. Баледен. Ошол жерге келип калган баледен. Эми ал жерде ойногондо кыргызстандыктар кирбейт дейт. Балеси Кыргызстандын деле кирип алат ал жерге. Ойногондон не болот? Баягы депутаттарды башка деле барлар айтып атат. Ал жерге баргандар ажырашып кетет, балдары каралбай калат, жана башка. Үйүн сатат. Андан Алла Таала кийинки аятта айтат: "Иннама юриду шайтану ан юқиа байнакумул адавата вал багдаа фил хамри вал майсир." Караңыз, сөзмө-сөз которуп берем кыргызчасынан. Чындыгында шайтан аракта, кумарда, ортоңордо душмандык жана кек салып, Аллахты эскерүүдөн жана намаздан тосууну каалайт. Караңыз, шайтан не кылат экен? Ортобузга аракты жайылтат экен. Кумарканада арак болот да. Анан кумарды жайылтат экен. Ысыкөлдү ачат экен. Баткенде туризм өрөксүндө Баткенде ачылат экен. Нарында ат башында теги Ташырбаттын жаныга ачылат экен. Эми пайдасыны арам болсо да көрсө ачат да адамдар. Бияка да ачсак болбойбу деп. Анан арак ичиле баштайт экен, кумар башталат экен. Шайтандын планы ушундай экен. Ортолорунда душмандык пайда кылуу. Арак ичсе, кумар ойносо, душмандык кайсы жакта? Биринчиден ошол эле үй бүлөдөн чыгат. Мону алып барып сатып берет 5 сомго. Анан муну сатат 100 сомго. Барып анан кийин тиги эмесиге автоматыга салып ийет ери, көбөсү. Анан аялы келип карап, муну таппайт. Душмандык пайда болобу? Эки журт, кайын журттун ортосунда душмандык пайда болобу? Буга баары бир курмалып болсо, көзгө көрүнгөн нерсени, мо аялымдын алтынын сатып ийсем, тиги туфлисин сатып ийсем деп, ошону сатсам, барып ойносом, 10 туфли мен утуп алам, ал берип коем деп ойлойт да ал. Шайтан ишке ашып атат. Балдардын арасында, анан район арасында, душмандардын арасында душмандык пайда кылуунун эң кыйыр жолу шайтандыкы. Мына ушул. Кур'ан Каримде Алла Таала түз эле айтып атат. Албетте шайтан каалайт ортоңордо душмандык жана кек салууну, Аллахты эскерүүдөн жана намаздан тосууну каалайт. Эми ошол жерге барган адам интернетке берилип азыр биз Аллахты эскербей калдык. Интернетке пайдалуу жагы бар, пайдасыз жагы бар. Эми кирип алып төгөрөк бардыгы кумар болсо, буякта бирөө жылаңач бийлесе, буякта бирөөсү арак сунуп турган болсо, буякта бирөөсү акчасын ташып келип аткан болсо, тиги уткан акчасын, буяктан өзү ут куруп жан күйүп аткан болсо, кантип Аллахты эстейт ал, кантип намаз окуйт? Намаз менен зикирди жок кылуу, элдин арасынан душмандыкты пайда кылуу. Мына ушуну экономиканы көтөрүүгө негиздеп маселе көтөрүп атат. Бул Курандан, шариаттын адиси катары, дин кызматкери катары биз айтышыбыз милдет. Алла Таала айтат: "Ошондой болсо да тыйылбайсыңарбы?" дейт. Шайтан ортоңорго аракты, кумарды салып туруп душмандык пайда кылып атканын билесиңер, айтасыңар.
Жана тиги Аллахты эстеп намаздан тосулуп атасыңарбы? Ошондой болсо да тыйылбайсыңарбы дейт Алла Таала Кур'ан-ы Керимде. Туризмди өнүктүрүүгө ушунчалык эле идея керек болуп аткан болсо, мен деле айта алам. Туризмде түшүнүгүм бар. Кээ бир ошо туризм министерствосунда отургандардан көбүрөөк керек болсо. Бизге Европанын мындай велосипед менен жүргөн, жөө жүргөн, шортасын кийип алып, бозораган кийимин кийип алып, алар деле турист, алар деле бирдекени аңдып, сүрөткө тартып, кичине эми алар бюджеттик варианттар бар, кээ бирөөсү туристтер болот. Алардан көрө биз араб туугандарды туризмге көбүрөөк тартышыбыз керек. Кувейтке, Катарга, Саудияга, Эмиратка бир жумасында бир рейс болсо да ачып койсун эле, мына көрөсүз туризм басканын. Ошончолук эле туризмге идея керек болуп аткан болсо, ошол эл өкүлдөр отуруп алып мындай мыйзам жазыш керек. Кыргызстанда ар бир заправкада бирден заманбап туалет болсун деп. Казинодон бизге туалет көп пайдалуу. Ар бир заправкада Кыргызстан боюнча 5000 жерде туалет болсо заправкада. Мына туризмдин өнүккөнү. Чуңкурчакка бир мында 40 тонналык бир контейнерди алып туруп бир бизнесмен. Ошого 20 туалет кылып койсун. 20 сомдон деп отурбасын ошол жерге. Ошодон налог албасын. Мына туризмдин өнүккөнү. Чуңкурчакка барып, туалет таппай, жарым жолдон кайтып бергендер бар. Шаарга барып, гостиницадагы туалетке кирем деген. Уят эмеспи? Туалет жок. Улуу сөздө уят жок дегендей. Мындай мыйзам жазыш керек. Кыргызстанда ар бир айыл өкмөт жылына тоолорго ийне жалбырактуу 1000 бак тиксин деп коюш керек. Ошондой кылбаса айыл өкмөт иштен кетет деш керек. Каяктан табап кылат, кылсын деш керек. Жашылдандыруу да туризм өнүгөт. Кыйып кетүүдө эмес. Же мындай мыйзам киргизиш керек. Жанагы барып туруп от жагат. Шашлык бышырат. Ошол от жаккан жерде мындай газондун үстүнө, чөптүн үстүнө. Ошол бир от жагылса 3 жылга чейин ошол жерден чөп чыкпай калат. Бирөө бул жерге от жакты, бирөө бул жерге от жакты, жап жашыл шибер бомба түшкөндөй ар кайсы жер күйүп калды. Ошону тыйыш керек. Мындай жерден 10 сантиметр өйдөдө күйө турган очокторду жасап туризмдегилерге сунушташ керек. Мергенчиликти чөбөрү менен карышкырдан бөлөк бардык нерсеге 3 жыл тыюу салып коюш керек, 5 жыл тыюу салып коюш керек, өлбөйсүң. Чил жебесең, кекилик жебесең, аркар жебесең, кулжа, элик жебесең, балык жебесең өлбөйсүң. 5 жыл бир жандык өлбөсүн деп коюш керек. Ушундай мыйзам жазбайсыңарбы? Кекиликтер, чилдер, фазандар мындай көзгө көрүнүп учуп калсын. Турист деген ошого кызыгат. Мен Кыргызстанда жашап жүргөнгө чейин көзүм менен кийик көрө элекмин, аюу көрө элекмин, элик көрө элекмин, аркар көрө элекмин. Турист кайдан көрсүн? Мен 40 жыл жашап көрбөсөм. Мына ушундай мыйзамдарды чыгарбайсыңарбы? Айта берсек сөз көп. Кыскасы бул кумар оюну биз мусулман катары каршыбыз. Андай иплас нерсе менен биз бала чакабызды багууну каалабайбыз. Экономиканы көтөрүү үчүн исрапкорчулукту тыйбайсыздарбы? Мен мына президентке чейин кайрылууларым бар. Исрапкорчулукту тыйуу керек. Кыргызстан боюнча 5-6 законду чыгарып туруп, барын тыйыш керек. Өлгөн жерде той топурда мындай тынч кылып мындай тыйып койсок, 1 жылда 50% экономика өсөт. 2 жылда 100% өсөт. Быйыл 6 миллиард акчаң болсо, эмки жылы ошол 12 миллиард болот. Мен буга жооп берем. Ысырапкорчулук. Мына ушуну тыюуну ойлонуп койгон депутат жок, ойлонуп койгон адам жок. Ысырапкорчулукту тыйыш керек. Менсирип, текебирленүү, мактануу, бири-бирине атаандашуу, качанга ушинтип жашайбыз биз? Кумарга жол бербешибиз керек. Эми
үміт қылабыз. Эми ал депутаттар қол қойып койсо эле же колдоп койсо эле тияктан кабыл болуп калбайт деп. Падышабыз деле имандуу, мына мектептерге иман сабагын киргизем деп атат, жана башка билип атабыз. Буга кол коюп колдобойт деп ишенебиз. Алла Таала барыңыздарга иман инсап берсин, мени кошо берсин, мага дагы Алла Таала товфик берсин. Айткан сөзүмө амал кылууга, биринчиден мага жана бардык мусулмандарга амал кылууга товфик берсин. Бөлүшүп коюңуздар. Комментарий жазып, же бир кандайдыр бир лайк басып коюу менен чечилбейт. Ага биз сүйүнбөйбүз, ал максатыбыз да эмес. Бөлүшүңүздөр. Бирөөнүн кулагына жетсе ошол биздин максатыбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.